октябрда. Мен эртең менен карадым Север Электрон. Верно отключение. Бүгүнкү күндө биз алардын даярдыгын эмес, чабалдыгын карашыбыз керек. Мына 1-2 күн суук болду, кыламык кар жаады, озупу 0 экени билим калды. Болот деген суу болгон жок, толот деген токтогул толгон жок, топ базада көмүр жок, толгон элде көңүл жок дегендей эле да. Эчтеке жок. Озупу 0. Жетекчилердин жеке жоопкерчилигин карай турган мезгил жетти да. Азыр чүйдүн жарымтасы өт жок бүгүн 7 октябрда. Мен эртең менен карадым Север Электрон. Верно отключение. Ремонт дейт, ремонтту июнь, августта кылат, озупуга даярдыкты. Шу күзүндө кылабы, кыш түшкөндө кылабы. А кече министрибиз айтты, биз Тажикстандан электр энергиясын импорт кылып алып жатабыз. Bir күндө 1 миллион киловатт алып атабыз деп өз айтты. Анан кийин эле ненормальный болуп туруп тажиктердин энергетика министри айтты, биз маалыматты каткан жокпуз, биз кыргыздарга энергетика саткан жокпуз деди. Ал ортодо ажабызды айтып ал дагы ишени. Мына көмүр жок, свет жок. А свет жок болсо жаңырышта да суу да жок да. Üşügөнгө шишиген болуп, эл элеңдеп калбады. Атам экөөбүзгө бир ыштан кантип чыган бул кыштан деп. Көмүр таппай, элдин баары көчөдө калбады. Анан каякта кыш болгон даярдыкты карайбыз өкмөттүн. Элдин казынасын казып, ошондо пайда табаса көмүр. Бүгүнкү көйгөйлүү маселе элдердин кайрылуусу. Монополияга каршы департамент бүгүнкү күнү кай жакты карап, эмнени иш кылып жатат, мен билбейм. Көмүр кымбаттап атат. Свет өчүрөт. Көмүр өчүргөндөн пайдаланып көмүр саткандар бааны көтөрүп жатат. Буну контролго алыш керек. Бишкекте 4,5 миң болсо, Караколдо эле 6 миң болуп атат. Баткенде 7,5 миң болуп атат. Булардын качествосын да караш керек. Канчалык элдерибизге ден соолугуна зыян бербейт. Ушу маселени караш керек.